Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala her bir adamdı, her bir insan bu dünyada kıynalmasın için Allah din bergen. Dünyada da kıynalmasın, ahirette de kıynalmasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Ad-dinu yusrun", din menen jaşoo oңой, жеңил. Elestetip görüңüz, her bir adamın jaşoosunda din bolsa, Allah'ın hükümü bolsa, sünnet menen jaşasa, anda uruş talaş, kelişpestүүлүk, kapaçılık, narazıçılık bolboyt ele. Oşonduktan her bir adamın mildeti özüne tiyešelүү Allah Taala'nın hükümlerini öğrenip, jana özüne tiyešelүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in jaşoosundan sünnetlerdi öğrenip, oşonu menen jaşoosu bul dünyadagi jaşoobуздун негизги максаты ошол туганда. Allah Taala bizdi bul dünyaga jaratkanda, biz bul dünyaga payda bolganda bizge azan aytılат. Azan aytılат dagı, qamat aytılат. Oşonu menen toktatıp koyulat. Namaz okulbayt. Özü negizi azan aytkandan keyin namaz okuluş gerek. Endi birөө bul dünyadan kayışıp bolganda karap көрсөңүz, janaza namazında azan da aytılbayt, qamat da aytılbayt. Namazdı başladık dep ele başlay beret. Janaza namazının azanı kana, qamatı kana alar törelgönde aytılgan. Demek her birimizdin azanımız okulgan tuğanlar. Qamatımız aytılgan. Muna namaz okulat degenile aralıkta turabız. Birok bizdi şeytan aldap, ömürde ötele uzun körüp, armandardı, oylordu ötele köp koyup salganbızdı. Bunun manisi андай emez. Bul dünyada jaşabaş gerek degençi. Жоқ, адам баласы ар дайыма даяр болуп туруш керек деген маани. Даяр болуп туруш керек дегени кантип даярданат? Мойнунда эч кимдин акысы калбасын. Аллахтын да акысы калбасын, бирөөдүн да акысы калбасын. Аллахтын акысы калбасын үчүн күнүнө 5 мал намаз, жылына 1 ай орозо, мүмкүнчүлүгү болсо ажылыкка баруу, байлыгы болсо zeketин берүү. Жана ошондой эле тилин калп айткандан, бирөөгө жалаа жапкандан, бирөөдүн артынан кыйбат айткандан, бирөөдүн көңүлүн ооруткандан тилин сактоо. Ошондой эле бирөө тууралуу жаман ой ойлогондон, жаман пландар түзгөндөн, oyun tunuk kılıp taza tutu. Oşondой эле ашказанын шектүү жана арам нерселерден сактоо. Ошондой эле көзүн кыянат кылуудан сактоо. Ушундай кылуу менен Аллахтын акысынан кутулган болот. Мойнунда Аллахтын акысы болбойт. Ал эми адамдардын да акысы болбосун мойнунда, ошого бирөөдү ренжитпөө, зулумдук кылып бирөөдүн акысын жебөө, Аллах кечирсин бирөөдү сөгүп же сабап койбоо, ал кол астындагы адам болсун, баласы болсун, кыскасы даяр болуу дегени, эгер бүгүн өлүм келсе, менин мойнумда Аллах Тааланын дагы pendelerinin dağı akısı bolbosun. Sebebi eğer kimdir birödün moynunda Allah Taala'nın akısı kalıp kalgan bolsa, emani Allah kalasa keçiret. Allah Taala mehrimdü. Allah Taala keçirimdü. Allah Taala berişen zat. Birok adamdın akısı kalıp kalgan bolsa, ana adam berişen emes da. Adam balası keçirimdүү эмес бардыгы.
Ошондуктан бир дагы адамдын акысы менин мойнумда калып калбаш керек. Ошого Аллах Таала биз сиздерге ар бир адамга динин үйрөнүп, ошол дини менен амал кылып жашоону Аллах Таала милдет кылган. Ошондой жашоо бул жеңил болот. Өзү ар бир адам өзү тууралуу жакшы ойдо болот ар дайымачы. Мен таза элемин. Себеби жакшылыктарыбыз көп болуп көрүнөт өзүбүзгөчү. Мен бирөөдүн акысын жебесем, мен арам жебесем, мен адал эмгек кылсам деп өзүбүздү аябай таптаза, айыбы жок деген жакшы ойдо жүрөбүз. Ушул ой башкалар тууралуу болуш керек. Ар бир адам тууралуу жакшы ой, жакшы пикир. Эркек аялы тууралуу, аялы күйөөсү тууралуу, бир тууган тууралуу, кошунасы тууралуу, досу тууралуу жакшы эле ойдо болуу. Өзү тууралуу, өзүнүн ар бирибиз өзүбүздүн кемчилдиктерибиз эле көрүнүп турса, ошондо оңголууга умтулуу болот. Ал эми бүгүнкү күндө биз бирөөлөрдүн кемчилигин көбүрөөк караган себебинен оңголууга, өзүбүздүн кемчилдиктерибизди жоюуга умтулуу анча деле жок. Аталарыбыз бекер айткан эмес. Баары жакшы, мен жаман деп. Баары буудай, мен саман деп. Не дегени? Адам өзүн бардык адамдардан мен жаманмын деген ойдо жүрүш керек. Элге айтуудун кажети жок. Элге мен жаманмын деп өзүн жамандабаш керек. Жүрөгүндөгү биздин оюбуз ушундай бул. Себеби канча ката кемчилдиктерибиз бар, канча айыптарыбыз бар, канча күнөөлөрүбүз бар. Мына ошону моюнга ала билген дагы бул Аллахка жаккан бир сыфат. Мойнуна албай, жок, мен таптазамын, мен акмын, күнөөм жок деген өзү күнөө. Аллах Таала Куранда айткан: "Вала тузакку анфусакум". Өзүңөрдү таза деп айтпагыла, мен тазамын деп өзүңөрдү актабагыла деген. Айыпты өзүбүзгө коюп, адам баласынын күнөөкөр эмесмин деген сөзү, ою ошол күнөө. Кээ бир адамдардын бир жумушу жүрүшпөй аткандыгынын себеби, же үйлөнөйүн десе үйлөнө албай жаткан себеби, же үйлөнгөн перзенттүү боло албай атат, же дыйкандар эгин эгип алган, жамгыр жок. Ошонун баарынын себеби адамдын күнөөсүнүн тоскоол болгондугу болот. Өзү жасаган бир катасы, бир күнөөсү тоскоол болуп турат ошол нерсегечи. Ошондуктан Аллах Таала Куранда Нух сүрөсүндө күнөөлөрдөн тоо келтирип, кечирим сурагандыктын сыйлыгын Аллах Таала силердин күнөөңөрдү кечирет. Истагфиру раббакум, Раббиңерден, өз Аллахыңардан кечирим сурагыла, тоо кылгыла, истигфар айткыла. Иннаху кана гаффара. Эми сыйлыктарды караңыз. Истигфарга болгон сыйлыктар Аллах күнөөлөрдү кечирүүчү зат. Демек истигфардан күнөө кечирилет. Юрсилис самаа алейкум мидрара. Асмандан силерге жагымдуу, пайдалуу, мезгилдүү жамгырлар жаадырып берет. Мезгилсиз жамгырлар зыян. Мезгилдүү. Ва юмдидукум би амвалин ва банин. Жана Аллах Таала силердин байлыгыңарды көбөйтүп берет. Перзентиңерди көбөйтүп берет. Ва яж'аллакум жаннати ва яж'аллакум анхара. Жана Аллах Таала силердин бак дарактарыңарды өстүрүп, өндүрүп берет. Жана Аллах Таала силердин агын сууңарды мол кылып берет. Истигфар айткандын, тоо келтиргендин сыйлыгы. Адам күнөө жасаган, ошону мойнуна алып,
Allah Taala'dan keçirim suragandığı üçün sıylıktar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Men lazimel istiğfara ja'alallahu min kulli dayqin mahraja ve yerzuqhu min haythu la yahtasib." Kaysıl adam köp istiğfar aytsa, Allah'tan keçirim surasa, Allah Taala al adamdı jolu jok avaldardan jol açıp beret. Jana gümön kılbagan жерден ырыскы берет. İstiğfardın soğubu. Emi istiğfar degende, toğa keltirgende bir kança nerselerge köngül burup, oşolorda atkarganda istiğfar toğa keltirdi dep atalat. Birincisi, emne günөө kılgan bolsok, oşol günöөнü taştoo. Boldu, kılbay koyu. Ekincisi, oşonu kılıp koygonduğuna kattуу ökünü, toora emes kılıp turmун. Ökünü. Üçüncüsü, ekinci kaytalabaymın dep bekem niyet kılуу. Anan oşol kılıp koygonduğumdu keçirginin dep istiğfar aytуу. Mına oşul 4 şart atkarılsa Allah Taala günöөнü keçiret. Keçirer biken emes keçiret. Emi eger oşol günü bir adamga da tiyişesi bar bolsa, anda koşunça 5. şartты da atkarış kerek bolot, oşol adamdan dağı razıçılık alış kerek bolot. Misalı birödü bir sebepler menen sabap koygon. Bul günü emne kılat? Oşol gününü toktotot. Emi sabap ayt. Oşol sabap koygondugu üçün ökünöt, toora emes kılıp turmун dep. Emi kelечekte sabap ayım. Oşol kılıp koygondugumdu keçire Allah. 5-incisi, oşol adamdan keçirim surayt. Keçirip koyunuz. Kalasanız meni dagı sabap koyunuz. Je kalasanız tölöp bereyin. Makul, men razımın dese, oşondo too kabul bolot, oşonu istiğfar dep aytatdı. Bolboso, eger oşol günöөнүн eesi kimge tiygen bolsa oşonun ziyanı, kesepeti, al keçirbese Allah keçire alat, birok keçirbeyt. Birödün akçasını alıp berbey koygon. Oşonu kaytarıp bermeyin. Allah al günöөнü keçirbeyt diyor. Al adam acılıkka barıp gelsin, al adam 4 ayga çıkıp gelsin, al adam kaltırbay 5 mal namaz okusun. Birok birödün akısı boynunda dagı ele turup turat. Je biraz jerini özüne ötkörüp algan. Je bir adamdı eldin arasında uyat kılıp, şermende kılıp koygon. Je birödün artından uşak aytıp, gıybat aytıp koygon. Je bir adamga jala jabıp koygon. Bul günöөлөр acılıkka barıp kelүү menen de keçirilbeyt. Oşol adam keçirmeyin. Bilgen jokmун. Makul, oşol bilbegендиктен günөө bolot. Adam balası günöөнü 2 sebepten jasayt. Bir ayıldın kire berişinde bir çuңkur bar eken. Жаңы bir adam oşol ayılga konokka kelatıp oşol çukurga düşüp ketiptir. Jardam bergile dep kıykırganda ayıldan elder çoğulup gelip çıkarıp anan suraptır. Emnege düşüp kettiniz dese, men bilgen jokmун da. Ha, makul. Ertesi günü oşol adam ele oşol çuңkurga kayra ele düşüp ketiptir. Kayra jardam bergile çıkarıp, siz bugün emnege düşüp kettiniz dese, unutup kalıptırmın deyt eken. Demek günü je jahalattan bolot, bilbegендиктен, je gaflattan bolot. Gafletten bolot. Adam balası hem musulman atayın bir günü jasabayt degen jakşı oydoğuzdu. Açуу üstünde boldu. Oşonduktan keçirim suragandık menen Allah Taala hiç kimnin darajasın düşürбейт. Kim keçirim surasa Allah darajasını biyik kılat. Al endi ekinci tarabı, birөө sizdi kapa kılıp koyup keçirim surasa
кечирип койгонуңуз эң абзел да. Анчалык кекчил болбош керек. Жок, мен кечирбейм сени. Бул дүйнөдө да кечирбейм, акыретте де кечирбейм. Мынчалык ташбоор болбош керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Шаррул ашрар ман лам якбалил и'тизар." Жамандардын эң эле жаманы кечиримди кабыл кылбаган адам деген. Макул, ачууландыңыз, капа болдуңуз, өтө катуу ренжитип койду сизди. Бирок кечирим сураган кезде кечирип коюу керек да. Өзү негизи кечирим сурабаса деле кечирип койгон эң абзел. Бирок жок дегенде кечирим сураганда кечирип коюш керек. Ар бир адамды ката кылууга акысы бар деп сезиш керек. Ал балаңыз болобу, ал биздин кошунабызбы, досубуз, тууганыбыз, периште эмес да. Күнөө жасабагандай, адашпагандай периште эмес эч ким. Адамбыз, пендебиз, катаачылык болот, ойлобой сүйлөп коет. Бирок биз капа болгонго акыбыз бар, тарынганга акыбыз бар, сүйлөшпөй койгонго дагы акыбыз бар. Бирок үч эле күн да. Аллах Таала бизди тарынчаак кылып жараткан, ачуулуу кылып жараткан, ренжий турган кылып жараткан. Эми бир чеги менен бул сыноо. 3 күндөн ашкан бул жарабай калат. Кээ бир адамдар жакын эле достору менен, же жакын эле туугандары менен, же кошуналары менен бир жөнөкөй эле кичинекей эле нерседен улам ушундай деңгээлде каттуу капа болушат. Өлсөм жаназама да келбесин деген керез айтып кетишет да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кекчил эмес эле туугандар. Жамандык кылган адамды кечирим сурабаса деле кечирип коет эле да. Эми биз жок дегенде кечирим сураганда кечирип коюшубуз керек. Бул текебирчилик болот да, кечирбей коюучу. Ал эми текебирчилик бул өтө жаман сыфат. Мына шайтанир ражим, Алланын рахматынан куулган шайтан, иблис жаман. Эмне кылып койгон ошол? Эмне күнөө жасап, ушунчалык жаманатка конуп, ар бир мусулман намазда аузу биллахи минеш шайтанир ражим, Куран окуганда аузу биллахи минеш шайтанир ражим, Алланын рахматынан куулган, айдалган шайтан эмне күнөө кылды эле? Адам өлтүрдүбү? Же арак ичип койдубу? Шайтан болгону текебирчилик кылды да. Мен деди. Ана хайрум минху. Аллах Таала периштелерди баарын чогултуп, адам атабызды жаратып, учурашкыла, саламдашкыла деп сежде кылууга өкүм берди. Усджуду ли Адам. Адамга сежде кылгыла. Фасажадал малаикату куллухум ажмаун. Периштелердин баары биригип, бирден сежде кылышты, илла иблис. Мына ошол шайтан турат, сежде кылбай. Аллах Таала сурады: "Ма манаака ан тасжуда лима халакту биядай?" Мен жаратып койгон адамга эмнеге сежде кылбадың десе, жоопту караңыз: "Ана хайрум минху халактани мин нар ва халактаху мин тин." Аллах, мен мундан жакшыраакмын деди. Мени оттон жараттың, адамды топурактан жараттың. Мен сежде кылбаймын деди. Болду, бир эле сыфат, текеббирчилик. Мен Аллах Таала эмне кылды? Ухруджу минха фа иннака ражим. Кет деди. Ай чык. Менин рахматымдан куулдуң сен деди. Ошо текебирчилик ар бир адамда бар. Бирок ошону ачуу үстүндө текебирчилик да көбөйөт, күчөйөт. Кечирим сураган кезде ошол текебирчиликтин себебинен кечирбей коюп,
tekebirçiliktин себебинен сүйлөшпөй коюп, ошонун себебиден bir адам менен өмүр боюга үзүл кесил боло турган болсо, анда бул өтө коркунучтуу нерсе да. Жаман нерсе бул. Ошого туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам биз үчүн үлгү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сыфаты, кулк мүнөзү бул дин. Бул биз үчүн Аллах Таала эң жакшы, эң сонун, ыраазы болгон үлгү кылып берди да. Силер үчүн пайгамбардын жашоосунда өтө жакшы үлгүлөр бар деди. Эч качан кек сактабайт эле. Эч качан өч албайт эле. Эч качан сүйлөшпөй, капа болгондуктан сүйлөшпөй, үзбөйт эле мамилени. Биз ошол пайгамбардын Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmetimiz. Bizde de ошол sıfat boluş керек. Жок, бирок ошону өздөштүрүүгө аракет жасаш керек. Намаз окуганда, сежде кылып жатканда, караңыз канчалык Аллах Таалага кичипейилдик кылып жатабыз. Чекебизди жерге коюп, Subhan Rabbiyal A'la деп, намаз бизге кичипейилдикти үйрөтүш керек. Namaz okugan sayın, bir ay boldu, bir yıl boldu, 10 yıl boldu, namaz okugan sayın bizdin içimizge kiçipeyildik sıfatı orun olup tekebirçilik bizden ketiş gerekti. Tekebirçilik degeni bul jakşı üylörde yaşagan, kımbat maşinelerdi mingen, je kımbat kiyimlerdi kiygen, bul tekebirçilik emez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekebbirçilikti eki nerse menen bayandadı. Uşul eki nerse tekebbirçilik. Alar kaysıl? Batarul haqqi ve gamtun nas. Hakikatты, çındıktı kabul albaydı. Dalildep berse dağı kabul albagandık. Bir. Ekinçisi başkalardı kemsintü. Bul ilimi yok. Bul kedey. Bul alsız, bul okugan emez. Her bir adamın Allah'a jakkan sıfatı var tuğanlar. Oşonduktan köptөгөн jakşılıktan adam balası tekebirçiliktin sebebinen koru kalattı. Oşoga Allah Taala'dan oşul jaman sıfattan arılууга dua da kılуу gerek, hareket de jasaş gerek. Hem tekebirçilikten kutuluu üçün üyde, meçitte kebir kızmattardı kılуу menen tekebirçilik ketetdi. Her bir adamga uçuraşıp salam berүү menen assalamu aleykum, assalamu aleykum. Sebebi hadiste kelgen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan al-badi'u bis-salam bari'un minel kibri. Algaç salam bergen adam tekebirçilikten alыс деген. Ошого tekebirçilikti ketire turgan kızmattарды, bir jumuştарды үйдө болсун, мечитте болсун жасап өзүбүзгө кичипейилдик алып келсек, көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз тугандар. Көптөгөн уруш талаштар ошонун себебиден, келишпестүүлүктөр ошонун себебиден, капачылыктар ошонун себебиден болот. Болду эчтеке эмес деп койсок, канчалаган жаман нерселерден сак калабыз. Баланча сизди ушундай деп жаман айтты. Эчтеке эмес. Болду, бүттү, сөз ошол жерде токтоду. Бирөө сизди байкабай, бутуңузду басып алды же түртүп койду. Эчтеке эмес. Ошого Аллах Тааладан кичипейилдикти сураган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы. Пайгамбар алейхиссалам айткан, Аллах Тааланын элчиси Аллахтан дуа кылып сураган, Алла мени жөнөкөй пайгамбар болууга насип кылгын деген. Бейиштиктердин bir sıfatı аябай жөнөкөй болот деген. Жөнөкөй дегени кичипейил болот. Билимдүү, амалдуу, күчтүү, зээндүү, көрөгөчтүү, ошону менен биргеликте кичипейил. Адамда илим дагы бар, tekebirçilik дагы бар. Бул демек илим толугу менен келе элек. Себеби эгер илим толугу менен келген болсо, анда tekebirçilik кетиш керек эле. Ошого Аллах Тааладан дуа кылып иншалла намаздарыбыз бизге кичипейилдик, орозолорубуз бизге кичипейилдик, ажылыкка барганда сабырдуулук аркылуу кичипейилдик,
ар түрдүү кызматтар аркылуу мешитке киргенде эч ким көрбөгөндө бут кийимдерди түздөп коюу аркылуу кичепейилдик, bir eldik kızmattardı kılуу arkılуу kичепейилдик sıfatка ээ болууга Аллахым насип кылсын. Бардыгыбыз Аллах Тааlam өзүнө эң жакпаган sıfattардан бири шайтандын sıfatı болгон текебирчиликтен Аллахым баарыбызды сактасын.